Ölbөс полкту баштап, биздин ардактуу Ооруктун катышуучулары келди. Кол чабуулар менен тосуп алалы. День Победы, День Победы. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуул адам аттанган. Алардын ичинен 1000ге чукул аял болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон жана дайынсыз жоголгон. Советтер Союзунун баатыры намын алган биринчи кыргыз Дүйшөнкул Шопоков болгон. Улуу ата мекендик согушта Кыргызстандык 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланган. 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер даңк орденинин 3 даражасы менен сыйланган. Алардын ичинен 8 жоокер даңк орденинин 3 даражасын тең алган. День Победы, День Победы, День Победы. Ал эми райондор жана шаарлар боюнча айтып кетсек, Кызыл Кыя шаарынан согушка 4390 жоокер кетип, 2167-си баатырларча курман болгон жана дайынсыз жоголгон. 2123 жоокер кайтып келген. Ооруктун катышуучуларынын саны 7. Кызыл Кыя шахтасында ата мекендик согуш жылдарында жашы боюнча аскер кызматына жараксыз жана жаш өспүрүмдөр, улгайып калган жарандар эмгектенип, согушка көмүр жөнөтүп камсыздап турган. Сүлүктүү шаарынан согушка 2123 жоокер кетип, 1433 баатырларча курман болгон. 867 жоокер дайынсыз жоголгон. 566 жоокер кайтып келген. Ооруктун катышуучуларынын саны 3. Сүлүктүү шахтасында дагы согуш талаасына жараксыз деп табылган жарандар, улгайгандар жана жаш өспүрүмдөр эмгектенип, согуш талаасын кара алтын менен камсыздап турушкан. Leylek rayonунан Улуу ата мекендик согушка 6848 жоокер кетип, 4077 жоокер кайтпай калган. 2771 жоокер кайтып келген. Ооруктун катышуучуларынын саны 19 адамды түзөт. Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков дагы Leylek районунун кулуну болгон. Leylek районунун 3817 тургунуна орден медалдары ыйгарылган. Анын ичинен Алтын жылдыз ордени 1, даңк ордени 33, Кызыл жылдыз ордени 63, Кызыл